болуп аткан окуяларга сын көз айтып койгон болсо эле жата калып эле чапкылап жаап көкөлөткөндө асманга чыгарып беребиз, көкөлөтүп. Жамандаганда жердин 7 катарына киргизип беребиз. Тилекке каршы биздин аксакалдарыбыз ушуга аябай куштар болуп калды. Кече Атамбаевди аябай көкөлөтүп аткандары бүгүн тепкилеп атат. Мен ар дайым айтам. Акаевден баштап эле ушул принципте келатам мен. Бийликте күчтүү турасыңбы, колуңда камчы барбы? Мен айтам кемчилигимди көзүңө. Эртең кетесиңби? Мен тийбейм. Мен коргошум мүмкүн. Жээнбековдун да кайгысы ушунда турат. Бүгүн жалаң чала сабаттарды жыйнап алды. Себеп өзүнөн сабаттуураак болбош керек да. Өзүнөн көбүрөөк билген кишилер болбош керек. Примериңди карасаң, башкасын карасаң, баары окшош бири-бирине, байкайсызбы? Аябай окшошуп кетет. Сөздөрү да окшош. Окубаган китептери да окшош. Анан ушулар эртең буларды тепкилейт. Мен аюу сезими менен айтам. Ошондо мүмкүн кайра эле Мадумаров коргоп чыгышы мүмкүн. Адилеттүүлүк үчүн.